Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпыңыздарды Жусуп Баласан атындагы дин агартуу борборунун атынан Орозо айт майрамы менен куттуктайбыз. Жараткан Аллах Таалам Рамазан айындагы кармаган орозолорубузду, ооз ачарларыбызды, окуган Куран хатым таравих намаздарыбызды, берген садака фитирлерибизди жана башка баардык кылган жакшы амалдарыбызды кабыл кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде мындай деп айткан: Инна ли кулли кавмин идан ва хаза идуна. Чындыгында ар бир коомдун өзүнүн майрамы бар. Ал эми Орозо айт бул биздин майрам. Ошондуктан Аллах Таалам бизге майрам кылып берген күндү өзгөчө өткөрөлү. Жакшы атырлардан себинип, жакшы кийимдерибизди кийип, себеби хадистин мазмунунда келет: Кана ибн Умар радыйаллаху анху ялбасу ахсана сиябихи фил айдайни. Ибн Умар радыйаллаху анху ушул эки айт күндөрү эң жакшы кийимдерин кийет эле. Андыктан биз дагы ушул күндөрү эң жакшы кийимдерибизди кийип, атыр сүйкөнүп, айт намаз окулуучу жерге барып, кармаган орозолорубуздун кабыл болуусун сурайлы. Орозо айтта тилеген аруу тилектерибиз, ойлогон асыл ой максаттарыбызды Кудай Таалам кабыл кылсын. Жараткан Аллах Таалам өлкөбүзгө бейпилдик, тынчтык жана кут берекелерин жаадырып, элибизге молчулук, токчулук, ыйман, хидаят насип кылып, ошондой эле мамлекет башчыбызга, өкмөт башчыларыбызга адилеттүүлүк, ыйман насип кылып, өзүң сүйгөн жолго бекем кылгын.